Көбі дағы айрылып қалсат, үй шартында қантым ашқауыз. Баяғыда эле залға бара албайм, либо мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк тапса болот. Мына бул жерде 12,5 гантелдер. Бул гантелдер магазинден сатып алам десеңиз, бир гантелдин баасы мисалы 3000 сом, 2500 сом турат. 2 гантел 5000 сом болот да. Бул өтө кымбат. Үй шартында гантелдер жасасак болот. Краскан банкалар болот. Жана 3 литровый банкалар, үйдү сырдаган банкалар, краскаларын ошолорго бетон толтуруп, ортосуна 2 жыгач коюп, биз үй шартында карантинде машыгып жаттык да, краскан банкалар менен. Бул жерде 13 килограммдык салмак экен, 13 килограммдык. 13 килограммдан 26 килограммдык гантелдерди сатып алган болсоңор, 1 килограммы болсо гантель $4 айланат. 26-ны $4 көбөйткүлө канча сом болуп келип чыгат. Андыктан эч кандай кыйынчылыксыз, ошондой эле кымбатсыз ушундай кылып жасап туруп, көңүлдөгүдөй мощный кылып, мынакей байтиктикиндей кылып 20 килограммдык салмак кошсок, эмнеге болбос деген мен бул жерде ойго келип отурам да. Интернетке деле кирип карасаңар, өтө көп информация бар. Кантип үй шартында гантель, штанга, башка нерселер жасасак болот депчи. Азыр гантелдер менен, эки эле гантель менен силерге полный булчуңдарды кантип чыгарганды үйрөнөбүз. Көргөсөбүз көнүгүүлөрүбүздө. Биринчи көнүгүүбүз бул төш булчуңдарын кантип чыгарабыз. Үйдөн мисалы гантель жасадыңыз же гантель таптыңыз. Мындай жөнөкөйлө простой скамейканы алабыз. Ошол скамейкадан мондай абалда жатабыз. Буну жим гантелеме дейт. Бутту, жамбашты, дал булчуңдарын коебуз. Могу тарапта колдорду мындай коюп туруп, ушактан дем менен чыгарабыз. Мондай абалда чыротканда дем алабыз. Туура ушундай абалда 8ден 4 гана жол жасайбыз. Эгерде булчуң өстүрөбүз десек. Экинчи эле упражнениябызды кол булчуңдарына кылабыз. Бицепске кылабыз. 2 гантелди алдык. Ушундай абалда чыканакты эч жылдырбайбыз. Ортого чейин көтөрөбүз. Бир колду көтөрдүк, төшүрдүк. Экинчи кол. Упражнениянын аты молот дейт. Ушундай абалда баягыдай эле 8ден 4 жол жасайбыз. Булчуң өстүрүүгө. 8ден ашырбаңыз, арыкчырай балдарга особенно. Кийинки көнүгүүбүз дал булчуң болот, спина болот. Көп айтышат, кантип чоң дал булчуңдарын чыгарабыз деп. Бир эле гантель менен көп упражненияларды кылсак болот. Мына мондай абалда кылсак болот. Бир гантельди алдык. Опора беребиз, сол колубуз менен. Белди киргизип, жамбашты чыгарабыз. Мына мондай абалда. Ушул абалда гантелди өзүбүзгө тартабыз. Жамбаш жака. Ондон 4 жол жасайбыз. Өтө мыкты болот. Кийинки көнүгүүбүз буттун көнүгүүлөрү болот. Көөлө келип эле залга 2 гантелди алып монтөрөт, бул туура эмес. Бутту дагы өстүрүш керек. Приседание беребиз. Өзүбүздүн салмагыбыз менен берсек, бул өтө жеңил болуп калат да. Андыктан гантелдер менен беребиз. Ушул абалда турдук. Төштү чыгардык, белди киргиздик. Артка отурабыз. Ондон 5 жол жасайбыз. Мисалы, канча килограмм? 12,5-дан 12,5. Бирок бул өтө жеңил болот. 12,5-дан кыздар да жасай алат? Кыздар дагы, балдар да жасайт. Мисалы 12,5 килограмм, 12,5 ас болуп калса, бул жерден бир кишини алабыз. Бул жерденчи шайлоо экенгеңиз салмагы 70 килограмм, кийинчерээк өтө жеңил болуп калса, мондай абалда кармайсыз. Көтөрөбүз. Гантель же штанга жок болуп калса.
деп эркелетсек болот.